Ынтымақтың берүүлөрүн кайрадан назар апталык маалымат программасы улантат. Студияда Назгүл Ахунова, саламатсыздарбы. Алгач өтүп бараткан аптадагы окуялардын негизги түрмөгү менен таанышып алыңыздар. АКШ элчилиги тараткан билдирүү иликтенүүдө. Талдоочулар теракт коркунучу бар деген маалыматтан чочулоонун кереги жок дешүүдө. Укук коргоо органдары албетте тыкан ушул маалыматты текшериш керек. Өлкө ЭЭПке этти экспортоо боюнча көйгөйдөн арыла элек. Биримдиктеги комиссия Кыргызстан эт азыктарын экспорт кылганга даяр эмес деген тыянак чыгарган. Пока бизде эме жок да, мына лаборатория бүтсө анан кийин ошодон кийин. Ушул жылы Евразия экономикалык биримдиктин талабына жооп берген 2 фитосанитардык лаборатория ишке кирет. Эл аралык стандарттын талабына ылайыкташкан лаборатория 2 облуста курулууда. Мамлекет кошумча акча алам десе деле, демек кошумча салык ойлоп табыш керек. Бул элибизге жакпайт, азыр элге деле жашоо кыйын. Ош шаарында көп кабаттуу курулуштан бир жумушчу кулап төштү. Бактыга жараша аламан. Баш сөөгү таза чыкты. Карагулжанын Алайкуу айыл өкмөтүндө кышкысында транспорт каттамы токтобошу мүмкүн. Ал бир гана жолдун оңдолушуна көз каранды. Мында кар ортушуп калган мезгилдерде бизге техника унаалар каттабайт. Бул апта өлкө үчүн чоң коркунуч жаратты окшойт. Себеби АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Кыргызстанда теракт ыктымалдуулугу тууралуу өз жарандарын эскертти. Көп өтпөй эле Британиянын элчилиги да ушундай билдирүү таратты. Бул массалык маалымат каражаттары аркылуу таркап, көпчүлүктү чочутпай койгон жок. Суук кабар тарары менен УКМК текшерүү ишин жүргүзүп, өлкөдө абал туруктуу экенин маалымдады. Ошентсе да коомчулукта кооптуу курдал жаралып кетпейби деген күмөн жок эмес. Серепчилер мындай билдирүүдөн чочулоонун кереги жок дешет. Анткени бул эл аралык практикада кадимки көрүнүш. Азыркы тапта өлкө үчүн ары кооптуу, ары маанилүү болуп турган билдирүүдөгү ыктымалдын канчалык чын же калптыгын Гүлзара Бакаева иликтеп көрдү. Октябрь айында Кыргызстанда жардыруу болот деген маалымат көпчүлүктү чочутууда. Интернет сайттарда, гезиттерде талкууга алынып, кооптонгон жарандар көп. Буга өткөн жума соңунда АКШ жана Улуу Британиянын элчилиги өз жарандарын эскерткен билдирүү түрткү. Бул учурда Улуттук коопсуздук комитети иликтөө ишин баштап, эки өлкөнүн элчилиги менен сүйлөшүү жүргүзүшүүдө. Батыш өлкөлөр деле, Германия, Франция мамлекеттери деле өзүнүн жарандарын абайлагыла жардыруу болот деп эле эскертип аткан, бөлөк өлкөгө барбагыла деп. Бул баягы көрүнүштүү нерсе, бирок ошол эле учурда Кыргыз мамлекетинин атайын органдары, укук коргоо органдары албетте тыкан ушул маалыматты текшериш керек. Керек болсо ушул Американын, ошол эле Англиянын атайын органдары, укук коргоо органдары менен биргелешип иштеп, ошону тактап айрым жерлерин ушул маалыматты анан биргелешкен керек болсо биргелешкен иштерди алып барыш керек да. Токон Мамытов кошумчалагандай элчиликтердин эскертүүсү бир чети жакшы. Алардын атайын даярдыктагы кызматкерлеринин алынган маалыматтар болушу ыктымал. Анткени аталган өлкөлөрдүн материалдык техникалык базасы өнүккөн. Көп жылдан бери терроризмге каршы күрөшүп келаткан өлкөлөр катары тактап, жардам катары билдирүү берип жатканы туура. Ушундай маалымат тараганда, мисалы 10 факты 10 жолу тараса, анын ичинен 1-2 жолу чын эле тастыкталып чыгат да, анан жардыруулар болуп келип атат. Мына ошону эске алып туруп, элде, коомчулукта ушуну эске алыш керек. Укук коргоо органдары дагы анализ жасаш керек да, анан тиешелүү иш аракеттерди уюштуруп, ошону иш жүзүнө ашырыш керек. Акыркы мезгилде кээ бир диний радикалдар активдүү иштеп жаткандыгы жөнүндө байма-бай маалыматтар жарыкка чыгууда. Буга жакында Кыргызстандын жарандары деп жарыяланган кыска видео тасмада түрткү. Анда 3 жаран Кыргызстанга кайрылуу жасап, бийликти сынга алган. Алар Сирияда согушуп жүргөнүн, Кыргызстанга биринчи жолу кайрылып жатышканын айтып, мындан ары кайрылууларды жөнөтүп турушарын белгилешкен. Учурда акыркы күндөрү биринин артынан бири чыккан маалыматтардын чын төгүн иликтенип жаткандыгы тууралуу Улуттук коопсуздук комитети интернет булактар аркылуу жазып чыкты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдиргендей, элчиликтер аларга эч кандай билдирүү жиберген эмес.
Текшерүү массалык маалымат каражаттарында чыккан маалыматтардан кийин башталды. Билдирүүнү изилдөөгө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги да кошулду. Элчилик Кыргызстанда октябрда адамдарды уурдоо, барымтага алган террордук актылар болушу мүмкүн деп эскертүү тараткан. Бул жергиликтүү бийликке жана чет элдик дипломаттарга каршы жасалышы мүмкүн деп айтылат Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматында. Bundan өздөрү тыянак чыгарып, ошо алдын алуу иштерин, биздин жарандарды коргоо боюнча, мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоо боюнча алар атайын иштерди, чараларды көрүш керек. Буга биздин коомчулуктагы, эл дагы мүмкүнчүлүктөрүн түзүп, жардам бериш керек. Серепчилер өлкөдө кооптуу абалдын деңгээли өтө эле жогору эмес дешет. Бирок олку-солку саясий кырдаал диний радикал уюмдар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болушу ыктымал. Мындан улам бийлик төбөлдөрү эки жаатка бөлүнүп, касташып, эл тынчтыгын бузганы туура эмес. Террордук экстремисттик идеялар ошол Кыргызстанда болуп аткан мынау саясий оюндорго кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок мынау билдирүүгө биздин укук коргоон коомчулук туура баа берип, туура багытта иштеши керек. Эң негизгиси биздин жарандар бул жерден дүрбөлөңгө түшпөш керек, коркпош керек. Ошондуктан дүрбөлөң түшүүгө, үмүтсүздүккө же коркунучка кириптер болууга негиз жок. Бирок негизи коопсуздук чараларына көңүл буруп, жүрүү ашыкча болбойт. Бул үчүн бөтөн адамдан шектүү буюмдарды алуудан оолак болуп, жөнөкөй коопсуздук чараларын сактоо учурдун талабы. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке киргени менен этти экспорт кылууда көйгөйдөн арыла элек. Бул абал ишкерлерди жана кыргыз өкмөтүн кыйынчылыкка кептегени парламентте көтөрүлгөн. Анда айтылгандай, ээптен комиссия текшерүү жүргүзүп, Кыргызстан эт азыктарын экспорт кылганга даяр эмес деген тыянак чыгарган. Ошондуктан Кыргызстан уюмга мүчө болгонуна 2 жылга карап баратса да, маселелердин чечилбей жатышын текшерүүгө алуу сунушталды. Этти экспортко чыгарууга эмне тоскоол болуп жатат? Алмаш Бараталиева иликтеп көрдү. Жогорку кеңеште Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстанга пайда бербей жатканы сындалып, өкмөткө маселени чечүү өтүнүчү айтылды. 11-15 июлда ээптен комиссия келип текшерүү жүргүзүп, Кыргызстанда эт азыктары экспорт кылганга даяр эмес деген тыянак чыгарган. Бул боюнча 10 августта кат беришкен. Өкмөт бул маселени чечүүгө кызыктарлыгын көрсөтүшү керек. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын августунда толук мүчө болгон. Бирок этти күтүлгөн көлөмдө экспорттолбой жатканына ээптин талабына жооп берген лабораториялардын жоктугуна келип такалат. Учурда бул багытта лабораторияларды толук кандуу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Азыркы маалда Баткен жактан эмеге Тажикстанга жакка эттер эме болуп атат. Эми Евразиялык экономикалык биримдигине пока бизде эме жок да, мына лаборатория бүтсө анан кийин ошондон кийин ал жакка экспорттоого ишкерлер бар, эми алар да эме кылышат. Тиешелүү кызмат өкүлдөрү билдиргенде, эт жана сүт азыктары экспорттоо өз нугунда жүрүп жатат. Бирок азыктарды талапка ылайык текшерүүдөн өткөрүү лабораториясы Бишкек шаарында гана бар. Ошондуктан өлкөнүн башка аймактарынан этти текшерүүдөн өткөрүп, сыртка экспорттоо кыйынга турууда. 17-синен октябрдын 20-сына чейин дагы Евросоюздун өлкөлөрүнө кирген өлкөлөрдөн атайын өкүлдөр делегация келе жатат. Азыр биздин ошол даяр болгон бардык иш-чараларыбызды көрүп, ушундан кийин бир жыйынтык чыгарып, ошондон кийин уруксат берилиши мүмкүн. ЭАЭПке мүчө өлкөлөргө эт азыктарынын 70% экспорттолушу керек. Бүгүнкү күндө 10% гана биримдикке мүчө мамлекеттерге сатылып жатат. Алда өлкөнүн түндүгүнөн гана. Ошол лабораториянын жоктугу эми азыр Кудайга шүгүр, азыр китапталар пайда боло баштады, ишке кире баштады. Бирок ошентсе дагы ал жетишсиз өндүрүп аткан продукциябыз эл аралык стандартка жооп бербейт анын сапаты. Ошону жолго сала турган болсок, Евразиялык экономикалык уюмдун алкагындагы мамлекеттердин баарына экспорттоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Жакын аралыкта Ош шаарында эт азыгын текшерген лаборатория ишке кирүү алдында турат. Эт жана сүт азыктарынын сапатын аныктагандан кийин чет өлкөлөргө экспорттоо мүмкүнчүлүгү кеңейерин адистер айтышат. Алмаш Бараталиева, Арген Калбек уулу, Ынтымак. Ушул эле теманы улай, Баткен облусунда жыл сайын 20 000 тоннадан ашык өрүк, 7 000 тоннага жакын күрөш жыйналат. Өндүрүлгөн продукциянын 20% кайра иштетүүчү ишканалар аркылуу экспорттолуп, калганы Тажикстандын ишкерлерге сатылат. Чет жакка түз чыгарууга фитосанитардык лабораториялардын жоктугу жолтоо. Продукцияны текшерүүдөн өткөрүү үчүн Ош же Борбор калаага барууга туура келет. Теманын уландысы Камчыбек Ходжаевдин материалында.
Баткен өрүгүн кайра иштетип чет мамлекеттерге экспорттоо жаатында мол түшүм кооперативи менен өрүктү иштетүүчү заводу 4 жылдан бери иш алып барат. Ишкерлердин айтымдарында чет жактарга экспорттоодо ортомчулук кылуунун да түйшүгү бар. Алсак өрүктү дүйнөлүк базарларга алып чыгууда атайын лабораториядан текшерилген документ керектелет. Бүгүнкү күндө фитосанитардык лабораториянын жоктугунан облус аймагындагы ишкерлер Ошко же Бишкекке кайрылып кыйналып жатабыз дешет. Анын составындагы, курамындагы кандай заттар бар экендигин аныкташ үчүн Кадамжайдагы санэпидстанциянын лабораториясына алып барып текшертиребиз. Оору сыркоолору барбы жокпу деп фитосанитардык лабораторияга Ошко алып барабыз. Айрыкча Ошко барганда көп байкалат, жолдун алыстыгы. Серепчилердин айтымдарында өрүктүн жана күрүчтүн 80% Тажикстандык ишкерлерге сатылат. Анткени жергиликтүү ишкерлердин каражаты азыраак. Ошол эле учурда дүйнөлүк базардын талабына шайкеш келтирүүдө да көйгөй бар. Эгер лаборатория курулуп калса, экспорт көлөмү 30-40%га көтөрүлмөк. Экспорттоло турган продукт. Бул нерсе негизинен биздин баягы переработчиктерге, переработчик кооперативтерге муктаждыгын берип, ошолорго жардам берсек, ушул нерсе Баткенге келип калса да бир жакшы мүмкүнчүлүк берет эле деген ойдомун. Себеби дегенде бул продукцияны, особенно өрүктү ала турган болсок, Россияга, Казакстанга, Европага бул жерде өткөрүү кыйынчылык жаратып атат. Бул азыркы мезгилде түштүк региондо бир гана Ошто болуп атат. Ошол фитосанитариялык лаборатория. Ушуну Баткенге куруп берсе, бизге жеңил болмок да, ушул жерден эле. Анткени бул дагы көп ресурсту, убакытты талап кылган нерсе да. Эгер ушуну биз кылып алсак, азыркы эми экспортто ойлой турган болсок, 80% биз экспорт деп айта албай турган болсок, анда биз Кыргызстан ичинде бир 10%тен ашык экспорт кыла албайт деген чечимге келебиз да мындай. Баткенде лаборатория куруу боюнча буга чейин аракеттер көрүлгөн. Бирок жергиликтүү казынада каржы тартыш болгон үчүн ал ишке ашпай келет. Бүгүнкү күндө фитосанитардык лаборатория салуу боюнча долбоор деле даярдала элек. Качан жүзүгө ашат деген суроого өкмөттүн Баткен облусундагы аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Салижан Хамрабаев маалымат берүүдөн баш тартты. Баткен облусунда быйыл 30 000 тоннага жакын өрүк, 7 000 тоннанын тегерегинде күрүч жыйналган. Продукциянын 20%-ын гана облус аймагындагы ишкерлер экспорттойт. Камшыбек Ходжаев, Чыргал Абдыжалел уулу, Ынтымак, Баткен. Өлкөдө ушул жылдын ноябрь айында 2 фитосанитардык лаборатория ишке кирет. Мамлекеттик казынадан 26 миллион 384 миң сом бөлүнүп, курулуш иши жүргүзүлүүдө. Эл аралык стандарттын талабына ылайыкташкан лаборатория Ысык Көл жана Талас облусунда жайгашкан. Ал эми 2017 жылы Баткен, Жалал Абад жана Нарын облустарына салуу өкмөт тарабынан пландалган. Бирок анын ишке ашышына айрым көз карандысыз экономисттер ишенишпейт. Кененирээк Бишкектен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева токтолот. Кыргызстанда Евразиялык экономикалык биримдиктин талабына жооп берген 2 фитосанитардык лаборатория бар. Алардын бири Бишкек шаарында жайгашса, экинчиси Ош шаарында. Эл аралык каттоодон өтүп, экспортко чыккан жашылча жемиштин түрүнө жооп берет. Свидетельство карантина фитосанитарной экспертизы деген документ беребиз, лаборатория. Ошол документ менен барып инспекциядан фитосанитардык сертификат алышат. Ошол документ менен анда зыянкеч организмдер жок экенин аныктап беребиз. Ал документтин негизинде барып анан фитосанитар сертификат алып экспорттоого болот. Өкмөт тарабынан 2017 жылга чейин облустардын баарында фитосанитардык лаборатория куруу пландалган. Учурда Ысык Көл облусунун Түп районунда жана Талас облусунун Кара Бура районунда 2 лабораториялардын курулуш иши башталып, иш кызуу. Айыл чарба жана мелиорация министрлиги маалымдагандай, Түптөгү лаборатория ноябрь айында ишке кирсе, Таластагысы декабрь айында толук ишке кирет деген план бар. Буга мамлекет 26 миллион 584 миң сом бөлүп берди. Бул сумманын ичинде 2 лабораториянын капиталдык ремонту. Биз лабораторияларды бүгүнкү бар зданияларга жайгаштырып атабыз. Анын капиталдык ремонту плюс лабораториялык жабдыктар плюс тиги ошол лабораторияда иштеп турган биздин специалисттер окуусу. Дүңүнөн жашылча жемиштин түрүн сатып, капчыкты кампайтабыз деген баба дыйкан үчүн фитосанитардык лабораториялардын орду чоң. Жаз алды менен жасаган эмгек текшерүүдөн өтүп, биримдикке кирген 5 өлкөгө продукция экспорттолот. Ошондуктан учурда түйшүк көп. Жалал Абад жана Баткендиктер товарды Ош шаарына алып келип текшертсе, Нарын, Ысык Көл жана Таластыктар борбор калаага алып келгенге аргасыз. Өндүрүш жылдагыдай эле, бирок сатуу кыйын.
көбүнчө баягы расмий эмес баягы аткечилик менен көмүскө алып баргандар жол таап атат сатканга. Ал эми баягы расмий жол менен баргандар кичине кыйналып атат. Искендер Мырзанын айтуусунда учурда мамлекеттик казына эл аралык талапка жооп берген лабораторияларды өлкө боюнча салууга чамасы жетпейт. Ошондуктан убакытты создурбай, жеке ишкерлерге фитосанитардык лаборатория салууга уруксат берүүсү учурдун талабы. Мында дыйкандын эмгеги талаага кетпей, экономика алга жылат. Лицензияны алууга аябай жеңилдетиш керек, же болбосо лицензияны жок кылыш керек. Лабораторияларды жеке сектор ачканга шарттарды түзүш керек да. Анткени мамлекеттик бюджетте бүгүн дефицит. Мамлекет кошумча акча алам десе деле, демек кошумча салык ойлоп табыш керек. Бул элибизге жакпайт, азыр элге деле жашоо кыйын. Андан бизде жеке акча менен салынган лабораториялар курулула башташ керек да. Ошондо ошол лабораториялар Украинадагыдай эле, мисалы үчүн, сертификаттарды бере баштайт. Ал сертификаттар менен алардын иш жүзү менен, алардын баягы ыкмалары менен биздин товарлар бир гана бажы биримдигине эмес, башка өлкөлөргө да сатылганга мүмкүнчүлүк болот. Анткени лабораториялардын жетишсиздигинен айрым ишкерлер жасалма документ жасатып, жеңичинен иш жүргүзүү алар үчүн адат. Мында өлкө экономикасы артка кетип, мамлекеттик бюджет азаюуда. Мындай пикир өткөн жумада болгон оппозициянын жыйынында айтылып, буга өкмөт жаңы жол табуусу керек экени баса белгиленген. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Ош шаарында көп кабаттуу курулуштан бир жумушчу кулап түштү. Куруучу ооруканага жеткирилген. Ак халатчандар анын абалын канааттандырарлык деп маалымдашты. Кырсык экологиялык жана техникалык тараптар сакталбагандыктан келип чыккан деп болжолдошууда. Учурда курулуп жаткан көп кабаттуу имараттарда коопсуздук каралып жатабы? Бегимай Асанова кызыккан. Бул тасма бүгүн күндүзгү саат 12-лер чамасында тартылган. Мында Ошто курулуп жаткан көп кабаттуу объекттердин биринде жумушчу кулап түшүп, денесинен жаракат алганы байкалат. Кулап түшкөн жаран Ош шаардык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнө 12:30 чамасында жеткирилген. Анын жакындары ак халатчандарга талма оорусунан улам бийик кабаттан түшүп кеткенин айткан. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгына ылайык баш жана бел сөөгү жабыркаган. Baş söğü taza çıktı. Bel söğünün 5. omurtkada koydu. Bel nemesi. Oşada chest içine kompresyonlu perelon koydu. İçine ezilip sınıp koygan dedi. Şu болып çıktı. Көп кабаттуу объекттеги катталган окуя тууралуу көзөмөлдөгөн инспектор эмгек эргүүсүнө чыгып кеткен. Андыктан объект техникалык талаптарга жооп берери тууралуу маалымат жок. Анткени менен курулуш ээлери бардык нормалар сакталган дешти. Баары мына каскада жүрөбүз биз. Баары каскада. Каска бар жок. Каскасы бар жок. Биз баарыга персонал беребиз, касканы ременди беребиз баарыга. Адистер учурдагы курулуп жаткан объекттерде экологиялык жана техникалык талаптар сакталбай жатканын, анын кесепетинен бул сыяктуу окуялар катталып жатканын айтышууда. Анткени менен экотехинспекциянын кызматкерлери курулуш башталар замат техникалык коопсуздук тыкыр көзөмөлдөнөрүн айтышты. Атайын спец одеждаларын, атайын коопсуздук кууларын такпай, техникалык коопсуздук эрежелери сакталбаса, биздин башкарма тарабынан келип текшерип, текшерүү акты түзүлүп, жазма буйрук берилип, анан протокол түзүлүп, административдик жоопкерчиликтин кодекси негизинде айып пулдар салынып төлөнөт. Катталган кырсык тууралуу бүгүндөн тарта териштирүү иштери башталды. Эске салсак, куруучулар компания менен иштешүүдө. Атайын келишимдерди түзүүсү шарт. Анда компания жумушчунун өмүрүнө кооптуу учурларды эске алуусу зарыл. Бегимай Асанова, Айбек Биделбеков, Ынтымак. Карагулжанын Алайкуу айыл өкмөтүндө кышкысында транспорт каттамы токтобошу мүмкүн. Ал бир гана жолдун оңдолушуна көз каранды. Бул тууралуу жергиликтүүлөр билдирип чыгып, өкмөт өкүлдөрүнөн каржылай жардам сурашууда. Азыркы күндө жолдун начардыгынан карды сүрдүрүүгө техника тартылбай, алайкуулуктар кышкысын ары бери каттай албай кыйналып келишет. Жолдун азабын тарткан карагулжалыктардан Алмаш Бараталиева кабар алды. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан Алайкуу айыл өкмөтүндөгү Күйөташ айылында жол бир топ жылдардан бери начар абалда. Негизи жолго ушул убакытка чейин асфальт төшөлө элек, убактылуу гана шагыл төгүлүп, абалдан чыгып келишкен. Ал эми кыш мезгилинде кар калың жааганда жол жабылып, каттам токтойт. Мындай кар ортушуп калган мезгилдерде бизге техника унаалар каттабайт. Продуктыбызды биз күз башынан эле мына ноябрь, декабрларда
камдап алабыз биз. Унубузду, кантыбызды, шекерибизди. Жол азабынан арылуу үчүн жашоочулар транспорт министрлигине бир нече жолу кайрылуу жасашкан, бирок жыйынтык чыкпай келет. Көмөк күтүүдөн тажаган жергиликтүү бийлик жол оңолот деген үмүттү үзүп койушкан. Эми көйгөйдү баары эле билет да, биздики кар оор түшкөндө кар түшүп калат жолдо, 1 ай 2 ай жок болот. Ал мезгилдерде суранып нарактан ачып атышат. Анан билбейм, эми асфальт жол түшүшүнө биз азыр жакынкы ортодо үмүт деле жогураак эле. Айылдыктар жолду оңдоону эми өздөрү колго алууну көздөшүүдө. Ага кеткен каражатты айылдык фонддон алабыз дешет. Эгер жол маселеси чечиле турган болсо, кыш мезгилинде да айылдан шаарга барууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жолдун оңдолушунан үмүт үзгөн алайкуулуктар абалдан чыгуунун айласын табышкан. Автоунаалардын тамтыгы чыккан, начар жолго ылайыкташтырып, жол тандабас машинелерди пайдаланышат экен. Кыргызстан боюнча эң көп УАЗ үлгүсүндөгү автоунаада алайкууда. Жол тандабас унаалардын мекенине биздин чыгармачыл топ да барып келишти. Каракулжар районунун Кызылжар айыл аймагын УАЗ автоунааларынын мекени деп атап койсок деле болчу да экен. Себеби бул айыл өкмөттө 1929 түтүн болсо, алардын ар бир экинчи үйүнөн дал ушул автоунааны кезиктирүүгө болот. Негизинен эле бул айылга келген автоунаалардын башкачарагын бул жака конокко келгендер гана айдап келбесе, көпчүлүгү УАЗ автоунаалары, себеби бул таштак жолго ушул гана автоунаа туруштук бере алат дешет айыл тургундары. УАЗ үлгүсүндөгү автоунааны күйөө таштыктар биз үчүн чыгарылган деп тамашалап коюшат. Себеби айылда баарынын минген машинасы окшош. Бирок технологиянын өнүгүшүнө карап, жаңы чыгарылган үлгүсүнө басым кое башташты. Алардын бири Тилек Жаркынбаев. Биз жакта башка машина алганга, башка машина биздин айылдарга чыдабайт да, биздин алайкуугачы. Мисалы шаардагы биздин туугандар, коноктор келгенде өздөрүнүн жеңил машинасы менен келишет. Эң кызыгы үлпөт тойлордо кымбат картеж деп баш ортушпайт. Акыркы үлгүсүндөгүсү болсо эле болду. Жол тандабасуна үңкүр-чуңкур өйдөлүштөргө деле карабай буйрутма ала берет экен. Айылдагы жол тандабас унааларга алды 40 жыл иштетип жүргөндөрү да бар. Машина бышык жана чыдамдуу болгон үчүн катаал жолдо 4 жылда бир оңдотушат экен. Ал эми дөңгөлөктөрү 2 жылда бир алмаштырылат. Алмаш Параталиева, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Жума жыйынтыгына саресеп салган Назар апталык маалымат программасы ушун менен өз чыгарылышын аяктайт. Сиздер менен мен Назгүл Ахунова болдум. Саламатта калыңыздар.